Сүйлөм толуктоо тестин 10 кыла алабыз. Аны иштөөдөгү 3 топ кеңеш менен мисал аркылуу таанышабыз. Биринчи кеңеш: сүйлөмдү толук окуп, аны менен таанышабыз. Атам ай туяк мал менен гана алектенет. Ошондуктан анын иши баккандар менен тыгыз байланышта. Экинчи кеңеш: сүйлөмдөн таяныч сөздөрдү издейбиз. Биздин сүйлөмүбүздө ай туяк деген сөз, ошондуктан деген сөз берилген. Үчүнчү кеңеш: таап алган таяныч сөз менен жашырылган сөздүн ортосундагы логикалык байланышты издейбиз. Бизде ай туяк жана ошондуктан деген сөз берилген. Ай туяк ошондуктан болсо, демек жашырылган сөзүбүз ай туякка байланыштуу түшүнүк болуш керек. Ай туяк деп кыргыздар туягы бүтүн малды айткан. Эми жооп варианттарын карап көрөлү. Эчки бул ача туяктуу жандык, төө менен уй дагы ача туяктуу жаныбарлар. Жалгыз жообуз Ы варианты.